Илим жана зикир. Зикир жети. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Экөөнү гана көрө албастык кылса болот. Бири, Алла Таала ага Куран илимин берген, жана ал түнү күнү ошол менен алек. Экинчиси, Алла Таала ага мал мүлк берген, байлык тартуулаган, жана ал аны менен байлыкты жакшы ишке сарптоо менен күнү түнү алек. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Экөөнү гана көрө албастык кылса болот. Бири, Алла Таала ага Куран илимин берген, жана ал түнү күнү ошол менен алек. Экинчиси, Алла Таала ага мал мүлк берген, байлык тартуулаган, жана ал аны менен байлыкты жакшы ишке сарптоо менен күнү түнү алек. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Экөөнү гана көрө албастык кылса болот. Бири, Алла Таала ага Куран илимин берген, жана ал түнү күнү ошол менен алек. Экинчиси, Алла Таала ага мал мүлк берген, байлык тартуулаган, жана ал аны менен байлыкты жакшы ишке сарптоо менен күнү түнү алек. Муслим.